Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз Базыр Коргон шаарынын Сайкоргон айылында жашап жаткандан Батма карындашыбызды зыярат кылып келдик. Бул Батма карындашыбыз көп жылдан бери ушу жан баштары чыгып, омурткалары чыгып, ушундай ооруп, жабыркап келет. Ушул карындашыбыз бүткүл ушу кыргыз элибизге, Россиядагы мигрант бир туугандарыбызга кайрылып, өткөндө ушу Адыл Акчол уулу дагы ушу видео ролик кылып чыгарып жардам сураган. Ушул акча дагы жетпей, көп суммадагы акчаны талап кылгандыктан дагы ушул кыргыз элибизден, бүткүл ушул Россия мигранттарыбыздан дагы жардам сурайбыз. Ушул карындашыбызга дагы ушундай кайдыгер карабай жардам берели. Бул карындашыбыз бүткүл ушул кыргыз элибизден жардам сурайт. Кудай кааласа ушул Турция мамлекетине операцияга барып, аман эсен ушул жерде ийгиликтүү операциядан чыгып келсе, ушул үйүндө бир туугандары менен, ата энеси менен ойноп күлүп жүрүштү. Аллах таала насип кылсын. Баардыгыбыз кайдыгер карабай ушул кызга жардам берели, бир туугандар. Саламатсыздарбы кыргыз? Мен силерге Жалал Абад областы Базыр Коргон шаарынан Сайкоргон айылынан кайрылып жатам. Мен жаш кезимден эки жан башым чыгып кеткенден ошого Түркия мамлекетине операцияга чыгайын деп неме кылсам, көп суммадагы акчаны талап кылышып атат. Москвадагы чет жакта иштеп жаткан мигранттар жардам берип, кыйла топтолуп калып, ал акча жетпегендиктен дагы кайрылып жатам. Кайрымдуу боркер кыргыз элим эч бирин кыйынчылыкка таштаган эмес. Таштабайт, ушу аз сумма калды. Ошол сумманы топтоп чет жакка чыгарыма жардам берип коюңуздарчы. Силерден суранычы. Мен силердин жардамыңарга муктажмын.